Саламатсыздарбы баардыгыңыздар? Биз азыр Анталиядабыз. Менеджерлердин конференциясына катышып атамын. Менин кызым 5 айдан бери ушул Арифлеймде иштеп, өзүнүн шарттарын аткарып, ушул жака келип отурам. Кызымдын ордуна колунда жаш баласы болгондуктан мен таптакыр ойлогон эмесмин. Ушундай чет мамлекеттерге барып, эс алып келем депчи. Мына ушу Арифлеймдин бүт шарттарын аткарып, ушундай бир даражага көтөрүлгөндүктөн мен ушул жерге келип, эс алып, жакшынакай болуп, Арифлеймдин бүт катышуучулары менен, директорлори менен ойноп эс алып жүрөм. Бул жерге келгенден бери мен чынын айтсам 2 мал давление дары менен жүрчүмүн. Азыр келгенден бери дарымды иче элекмин. Ден соолугума дагы жакшы болуп атат. Бутум артроз эле 2 тизем. Артрозума кумдар аябай пайдалуу экен. Жер ортолук деңиз ушунчалык туздуу болгондуктан ден соолукка аябай пайдасы көп экен. Айрыкча мына суу көткөн бизге окшогон пенсионерлерге. Мен эмне демекчимин? Жаштар иштеп, мынантип апалары ордуна келсе деле жакшы болот экен. Арифлеймде ушундай жаштар негизги күч жаш болсо деле, колундагы баласы болсо деле, ошондой көп условияларды аткарып, мынандай жакшынакай дем алышка шарт түзүп отурат. Ошонун өзү дагы чоң ийгилик деп эсептеймин. Бул жерде биз келгенден берки тамак аштары жаткан отелибиз 5 жылдыздуу плюс менен окшойт деп ойлоп койдум. Биз экөөбүз жашайбыз, кызым Каникей деген кыз менен аябай сонун эс алып атабыз. Мен чет мамлекетке биринчи жолу чыгышым, Москвадан бери өтө эле келем. Мына ошентип Кудайым насип кылыптыр. Анталияда жүрөмүн. Анталиянын кече үйлөрүн көрүп ушунчалык таң калдым. Ушунчалык цивилизациялуу өнүккөн мамлекеттердин бири экен. Бул жерге келгениме мен өтө кубанычтамын. Клара кызыма ушу шарттан пайдаланып ишине ийгилик каалаймын. Ушундай жакшы иштердин башатын баштап койгон экен. Мына 5 айда эч ким ата энесин чет мамлекетке жөнөткөнгө возможность болбойт эле. Мына ошондой жакшынакай ийгиликтерге жеткен экен. Мына ошентип мен дем алып жүрөм. Силерди дагы ушу Арифлеймде иштегенге чакырат элем. Кимдин апасы мага окшоп эч жака чыкпаган болсо, ушинтип чыгат, сүйүнөт, кубанат дегендей. Ушундай бар болгула. Ишиңерде дайыма ийгилик болсун. Мен Арифлеймди колдоймун. Ушу пенсионер болсом дагы иштейин деген оюм бар. Рахмат кыздар.